Саламатсыздарбы урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Каналыбызга катталып ой пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Нарында 78 миллион сомго спорт комплексин куруу пландалууда. Нарын шаарында жаңы спорт комплексин курууга 77,7 миллион сом жумшалат. Бул тууралуу маалымат электрондук мамлекеттик сатып алуулар порталына жарыяланды. Мамлекеттик курулуш комитетине караштуу Нарын облустук капиталдык курулуш башкармалыгы сатып алуучу тарап болуп саналат. Курулуштун аяктоо мөөнөтү жөнүндө конкреттүү маалымат жок. Каржылоо республикалык бюджеттен каралгандыктан тараптар бекиткен календарлык графикка ылайык жүргүзүлөт. Аткаруучунун арызынын кепилдик өлчөмү 7%, ал эми анын жарактуу мөөнөтү 90 күн. Буйрутманы аткаруучу объекттин курулушуна санитардык экологиялык нормалардын жана курулуштун техникалык коопсуздук нормаларынын сакталышына күнү-түнү видео көзөмөлдү уюштурууга тийиш. Анын сунушу 60 күн бою күчүндө болот. Орусияда иштеп жүргөн мекендештерге ишенимдүү өнөктөш. Биздин документтик кызматта иненин Синелс ДМС паспорт котормосу полис чоңдорго жана ошондой эле регистрация 3 айдан 9 айга каралган. Бардык кызматтар ишенимдүү жана 100% кепилдиги менен. Сиз бизди экрандагы телефон номерибизден таба аласыз. Ошондой эле комментарийде WhatsApp шилтемеси дагы бар. УКМК террордук идеологияны жайылткан радикалдык топтун ишин токтотту. Ислам мамлекети эл аралык террордук уюмунун идеологиясын пропагандалап, жаштар арасында террордук мүнөздөгү фото жана видео материалдарды жайылтуу менен алектенген радикалдык топтун ишмердүүлүгүнө бөгөт коюлду. Бул тууралуу УКМК кабарлады. Атайын кызмат өлкө аймагынан топтун мүчөсү делген 15 кишини кармаган. Жашаган жерлерин тинтүү учурунда көп сандагы диний адабияттар алынып, тиешелүү экспертизалар дайындалганы белгилүү болду. Топтун лидерлеринин бирин Афганистандан келген Ислам мамлекети уюмунун мүчөсү социалдык тармактан жалдаган. Ал ээсинин көрсөтмөсүн аткарып, башкаларды азгырууга аракет кылган. Алдын ала маалымат боюнча таркатылып жаткан фото жана видео материалдарда халифат курууга, террористтик аракеттерге чакырган, улуттук, расалык, этностук, диний жана региондор аралык кастыкты козутууга жана конституциялык түзүлүштү бузуу менен аны кулатууга үндөгөн белгилер камтылган. Мындан тышкары ок атуучу куралдарды колдонуу жана колго жасалган жардыруучу түзүлүштөрдү жасоо боюнча окуу роликтери таратылгандыгы аныкталды деп айтылат билдирүүдө. УКМК кармалган 4 адам номер 1 тергөө абагына киргизилип, топтун башка мүчөлөрүн аныктоо боюнча комплекстүү тергөө иш-чаралары уланып жатканын кошумчалады. Кыргызстан БРИКС оюндарында алгачкы медалга ээ болду. Казань шаарында өтүп жаткан БРИКС оюндарында самбочу Канышай Аманкулова коло медалга ээ болгонун Маданият министрлиги билдирди. Маалыматта кыргызстандык спортчу 59 кг чейинки салмак категориясында күч сынашканы айтылат. Колу үчүн беттеште Аманкулова вьетнамдык атаандашын жеңип алды. Бул Кыргызстандын БРИКС оюндарындагы алгачкы медалы. Эскерте кетсек, 12-июнда старт алган ири спорттук иш-чарага Кыргызстандан 100дөн ашуун спортчу барган. Алар спорттун 14 түрү боюнча ат салышууда. Чүйдө чоң атасы небересине бычак сайды, жаш бала ооруканада. Чүй облусунун Новопавловка айылында чоң атасы небересине бычак сайган. Бул тууралуу облустук милициядан билдиришти. Маалымат караганда окуя 13-июнда болжол менен саат 17:00 болгон. Мас абалында болгон 68 жаштагы жаран 2006-жылы туулган небереси менен чырдаша кетип, ага бычак сайган. Анын айынан жаш бала номер 4-ооруканага түшкөн. Аталган факт боюнча ден соолукка оор залал келтирүү беренеси менен кылмыш иши козголгон. Бул ишке шектүү катары баланын чоң атасы кармалып, убактылуу кармоочу жайга камакка алынды. Тергөө иштери улантылууда. Футбол. Лисицин улуттук кураманын башкы машыктыруучусу болду. Орусиялык адис Максим Лисицин Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курама командасынын башкы машыктыруучусу болуп дайындалды. Бул тууралуу 14-июнда Кыргыз футбол биримдиги кабарлады. 46 жаштагы Максим Лисицин курама команданы 2026-жылы өтө турган дүйнө чемпионатынын тандабал оюндарынын 3-баскычына даярдайт. Мелдештер сентябрь айында башталат. Маалымат боюнча ал Кыргызстандагы ишмердүүлүгүн 4 жыл мурун баштаган. 2022-жылы анын жетекчилиги менен Кыргызстандын U20 жаштар курамасы Азия кубогунун финалдык бөлүгүнө чыккан. Андан сырткары Кыргызстандын олимпиадалык U23 курама командасын Азия биринчилигинин тандабалуу оюндарында жетектеген. Кыргыз футбол биримдигинин аткаруу комитети Максим Лисициндин талапкерлигин 13-июнда бекитип, жаңы башкы машыктыруучу менен 1 жылга келишим түзүлдү. Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курама командасынын башкы машыктыруучу Стефан Таркович жана машыктыруучулар штабы 13-июнда толук курам менен кызматтан кеткен. Улуттук курама 11
июнда Омандын Маскат шаарында Омандын футболчулары менен 1-1 эсебинде тең чыгып, 2026-жылы өтө турган дүйнө чемпионатынын тандап алуу оюндарынын 3-чү туруна өтүп, 2027-жылы боло турган Азия кубогуна жолдомо алган. Орусиялык адис Максим Лисицын Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курама командасын башкы машыктыруучусу болуп дайындалды. Бул тууралуу 14-июнда Кыргыз футбол биримдиги кабарлады. 46 жаштагы Максим Лисицын курама команданы 2026-жылы өтө турган дүйнө чемпионатынын тандап алуу оюндарынын 3-чү баскычына даярдайт. Мелдештер сентябрь айында башталат. Маалымат боюнча ал Кыргызстандагы ишмердүүлүгүн 4 жыл мурун баштаган 2022-жылы анын жетекчилиги менен Кыргызстандын U20 жаштар курамасы Азия кубогунун финалдык бөлүгүнө чыккан. Андан сырткары Кыргызстандын олимпиадалык U23 курама командасы Азия биринчилигин тандап алуу оюндарына жетектеген. Дагы $21.000 чогулуп калса, мен баламды алып чыгат элем. Бул эл үмүтү фондунун жетекчиси мен Болотбек Айдаркулов. Ушул досубуздун алдына келип турабыз. Бул досубуз өзүңүздөргө белгилүү болгондой, ошол армияда Кыргыз элинде кызмат өтөп, палчандардын катарында ошол дос болуп жүргөн. Ошол палчан достору кайрылып, ушул досубуз ушундай ооруга чалдыгып, окусан кырсык болуп, аварияга учурап, ушундай акыбалга түшүп калды деп айтканына байланыштуу кележеге $9.000 буйруса чогулду. Дагы $21.000 жетпей турат туугандар. Алланын ыраазычылыгы үчүн деп дагы да ыхсан кылып кетсеңиздер болот. Ембанк эженин өзүнө ачылган Чынаркул М деп чыгат. Жана ошондой эле Тинькофф банк Данияр С деп чыгат. Ошого кеңири өзүңүздөрдүн ыхсаныңыздарды которуп, ыхсан кылып койсоңуздар болот. Ошол Индия өлкөсүнө операцияга кетет бул жигит. Ал жака $30.000 деп айтылган. Эми ошол $30.000 буйруса барса операция болуп кетет деген үмүттө турабыз. Бул чоң биздин үмүтүбүз, ишеничибиз. Алла кааласа жакшы болот деген үмүттө турабыз. Сиздерге бул жакта дагы сүрөттөрүн көрсөтүп кетем. Бул таза жигитибиз, ошо эл үчүн кызмат кылам деп, мекенибизди коргойбуз деп, ошол армияда служба кылып жүргөн сүрөттөрүн бул жактан чыгарып кетем сиздерге. Ошо кыргыз элимен суранам, кыргыз элим ушунча акча чогулуп калды, дагы $21.000 чогулуп калса, мен баламды алып чыгат элем. 24 саат балам жанында отуруп, өзүм деле жүрөгүм болбой баратат. Ушу балам кичине отуруп, басып эметип кетсе деген үмүтүм чоң. Ушуну үйлөнтүп, ушунун балдарын жетелейин деген үмүтүм чоң. Жалгыз туягым менин. Мен ишенем, мындан оор сыноолордон өттү балам. Дагы эле болсо күчтүү бул орунда жеңип чыгабыз, Аллахым буйруса. Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолуна туш келген айылдар көчүрүлөт. Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолун куруу макулдашуусуна ылайык Кыргыз тарап өз аймагындагы темир жол курулушунда коопсуздукту камсыздоого жол тилкесиндеги тарыхый эстеликтер менен айылдарды башка жакка өз эсебинен көчүрүү милдетин алат. Кыргызстан өз аймагында темир жол курулуучу тилкелерди даярдоо, жергиликтүү курулуш материалдарын колдонуу, суу электр менен камсыздоого, темир жол курууга иштөөгө кытайлык жана өзбекстандык жумушчуларды уруксат кагаздарын алуудан бошотууга милдеттендирилген. Долбоорго тиешелүү техникаларды, жабдуу механизмдерди, транспорт жана башка материалдарды бажы жана салык төлөмдөрүнөн бошотууга тийиш. 13-июнда Жогорку Кеңешке Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолун куруу боюнча макулдашууну ратификациялоо тууралуу мыйзам долбоору келип түштү. Макулдашууга ылайык темир жолду курууга Кытайдын China Railway International компаниясы, Кыргызстандын Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасы жана Өзбекстандын Узбекистон темир жоллары акционердик коому жооптуу болот. Темир жол Кашкар, Торугарт, Макмал, Жалалабад, Анжиян багытында курулат. Кыргызстанда жолдун жалпы узундугу 311 чакырымды түзөт жана болжолдуу наркы $4.7 миллиард турмакчы. Транспорт жана жолдор министрлигинин маалыматында жол тилкеси Кыргызстандын аймагында Торугарт, Коштөбө, Казарман, Жалалабад багыты аркылуу өтүүгө тийиш. Алдын ала эсептөөлөргө ылайык бул долбоор ишке ашса, 3 өлкөнүн жакынкы чыгышка, түштүк Европага жетчү жолун дээрлик 900 чакырымга кыскарат. Кувейт. Мигранттар турган үйдө чыккан өрттөн 50 индиялык набыт болду. Индиянын тышкы иштер министрлиги Кувейттин Мангав шаарында чыккан өрттөн кеминде 40 жараны набыт болгонун билдирди. Дагы 50 индиялык ар кандай деңгээлдеги жарат алганы кабарланды. Тилсиз жо 12-июнда ондогон чет өлкөлүк мигранттар жашаган имаратта тутанган набыт болгон 50 кишинин ичинде филиппиндик 3 жаран бардыгын Франс пресс агенттиги жазды. Жабыркагандардын арасында непалдык жумушчулар да бар. Кувейттин калкынын 3/2 бөлүгүн чет өлкөлүк мигранттар түзөт.
жүргүзөт. Өлкө тыштан келген жумушчу күчүндө абдан муктаж. Жергиликтүү медиа жазганда имаратта 196 жумушчу болгон. Өкмөт башчынын орун басары Шейх Фахат Юсуф Аль-Сабах имараттын ээлерин айыптап, курулуш стандарттарынын сакталбаганынан улам каргашалуу окуя болгонун айтты. Кыргызстандын Кувейттеги элчилиги тараткан маалыматка ылайык, Манкавтагы өрттөн жабыркагандардын арасында Кыргызстандын жарандары жок. Дипломатиялык өкүлчүлүк Кувейттин тиешелүү органдары менен байланышта экенин билдирет. Кыргызстандын Кувейттеги элчиси болуп жакында эле Нурлан Токобаев дайындалган. Ар кандай маалыматка ылайык Кувейттеги кыргызстандыктардын саны 300-дүн тегерегинде. Кыргызстанда айрым банктар Орусиядан акча которуу системасын чектешүүдө. АКШнын каржы министрлиги 12-июнда Орусиянын бир катар финанс институттарына санкция салган. Агалайык Москва биржасы, Орусиянын улуттук клиринг борбору жана улуттук эсептешүү депозитарии Вашингтондун кара тизмесине кирген. Булар менен кызматташкан чет элдик банктар да санкцияга кабылары эскертилген. Бул жагдайга байланыштуу Кыргызстандын улуттук банкы 13-июнда билдирүү жасады. Анда учурда ички валюта рыногунда абал салыштырмалуу туруктуу экени, улуттук банк валюта саясатын жүргүзүүдө суроо талаптын жана сунуштун негизинде алмашуу курсунун өзгөрүүлөрү режимин сактай турганын белгилеген. Маалыматка ылайык, улуттук банктын жетекчилиги 13-июнда өлкөдөгү коммерциялык банктардын жетекчилери менен жолугушуп, валюта базарындагы кырдаалды талкуулашты. Банкирлер Кыргызстандын негизги соода өнөктөш өлкөлөрүнүн финанс рыноктарындагы өзгөрүүлөр ички валюта рыногуна таасир тийгизет деген тынчсыздануусун билдиришти. Улуттук банк зарыл болгон учурда валюта рыногунда туруктуулукту сактоо үчүн тиешелүү чараларды көрөөрү кабарланды. Орусиянын финанс институттары АКШнын санкциясына кабылган жагдайдан улам Кыргызстандагы айрым банктар 13-июнда Орусиялык банк жана финанс институттары менен акча которуу системасына чектөө киргизилгенин жарыялашты. Орусиялык банктар менен тыгыз иштешип келе жаткан М-банк рублдин курсундагы чукул өзгөрүүлөргө байланыштуу рублдук эсептер жана карталар менен иштөөгө убактылуу чектөө киргизилгенин маалымдады. Банк рубль эсептердеги бардык каражаттар толук сакталаарына кепилдик берип, кардарлар акчаны банктан бардык филиалдарынан чыгараларын эскертүүдө. Аты элдик банк деп өзгөргөн мурдагы РСК банктагы Орусияга жана Орусиядан акча которуу убактылуу иштебей жатканын билдирди. Айрым банктар Золотая Корона, Юнистрим, Риа жана Western Union акча которуу системалары убактылуу иштебей турганын маалымдашууда. Улуттук банктын маалыматына 2023-жылы Кыргызстанда эл аралык акча которуу системалары аркылуу 165 миллиард сомдон ашуун акча которулган. Анын ичинен 125,5 миллиард сом Кыргызстанга которулса, 39,8 миллиард сом сыртка чыккан. Акча которуу системаларынын ичинен кардарлар эң көп колдонулганы Золотая Корона жана Юнистрим операторлору болгон. Оштун мэри кармалган мурдагы жардамчысы тууралуу комментарий берди. Ош шаарынын мэри Бактыбек Четигенов кылмыш жаза кодексинин өзгөчө ири өлчөмдө пара талап кылуу беренеси менен кармалган мурдагы жардамчысы тууралуу Азаттыкка комментарий берди. Ал мурдагы жардамчысына козголгон кылмыш ишине тиешеси жок экенин, жоопкерчиликти өзү тарта турганын айтты. Буга чейин өйдө ылдый сөз болгондо мен аны жумуштан кетирип жибергем. Эми мындай да, ар ким кылган ишине өзү жооп берет. Мындай нерсе боло берет. Мен атымды сатканбы билбейм. Мен эми аны уурда иш же деп айтпайм да, тескерисинче уурдаба түзүр деп айткам, деди Бактыбек Четигенов. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Ош шаарынын мэринин мурдагы жардамчысын ишкерлерден акча талап кылып алып жүргөн деген шек менен кармалганын 13-июнда билдирген. Мекеменин басма сөз кызматы кабарлагандай, ал Ош шаарынын мэринин жардамчысы болуп турган учурда кысым көрсөтүп, Ош шаарынын борбордук базарынын директорунан ай сайын 400 000 сомдон алып турганы аныкталган. Кармалган шектүү жана анын адвокаттары комментарий берелек. Социалдык тармактарда тараган маалыматтарга кармалган шектүү Ош шаарынын мэри Бактыбек Четигеновдун мурдагы жардамчысы Каныбек Асанбеков экени айтылууда. Анын аты жөнү УКМК тараткан инициалга туура келет. УКМК лицензиясы жок диний лагерлерге балдарды жөнөтпөөгө чакырды. УКМК акыркы жылдары жайкы эс алуу мезгилинде балдар үчүн диний лагерлер кеңири жайылганын айтып, аларга тыкыр текшерген соң гана балдарды жиберүү керектигин билдирди. Салттуу эмес диний агымдардын жактоочулары тарабынан ар кандай шектүү окуу борборлору жана лагерлер мыйзамсыз уюштурулуп иштеп жатат. Буга байланыштуу УКМК ата-энелерге диний билим берүү мекемелерин тандоодо алгач аталган окуу жайлардын ишмердүүлүгүнүн мыйзамдуулугун, тагыраагы каттоосун, уруксат кагаздарын, лицензияларын жана окуу планын текшерип алууну сунуштайт деп жазылат маалыматта. Эсиңиздерге салсак, атайын кызмат өлкө аймагында мыйзамсыз иштеген медреселерди аныктап жабууда. Кыргызстанда өз убагында каттоодон өтпөй калган диний уюмдарда катталып жатат. Камбар ата 1 ГЭСинин акцияларын өлкө жарандарына сатуу сунушталды.
Жогорку Кеңештин депутаты Чыңгыз Айдарбеков Камбар Ата биргесиндеги Казакстан менен Өзбекстандын үлүшү 33% түзгөнүнө кабатырлануусун билдирди. Бул тууралуу ал парламенттин бүгүнкү жыйынында айтты. Эл өкүлүнүн пикиринде Кыргызстан контролдук пакетти колдон чыгарбашы керек. 33%дан алган кошуналардын үлүшү 51%дан ашып кетет. Биз Тажикстандын мисалында башка өлкөлөрдө эмес өзүбүздүн элдин акчасын тартууга аракет кылсак болот. Мисалга Сангуттин ГЭСинин курулушу башталарда акциялары элге сатылган, деди Чыңгыз Айдарбеков. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров депутаттын сунушуна каршы эместигин айтты. Анын маалыматында ГЭСтин курулушу 8 жылга созулат. Дүйнөлүк банк менен биргелик юридикалык компания жалданып, долбоорго катыша турган тараптардын шарттары каралат. Жалпы келишим 31 жылга деп жатабыз. Курулушка 8 жыл кетсе, ГЭС 20 жыл иштегенден кийин 100% Кыргызстандын карамагына өтөт, дейт ал. Буга чейин ГЭСтин курулушуна $3 миллиард сатталышы айтылган.